Assalamu alaikum Oşkar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар, биз сиздерге бүгүн Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айылдык аймагынан сиздерге салам айтабыз. Жакшы Жаңы Ноокаттан саяпкер, чабандестердин колунан жакшы жоон жолпусунан келген ат сатылат экен. Агабектин атын тартканы келдик. Агабек минип көрсөтөт. Маалыматына чогуу күбө болобуз. Бизден алыстабаңыздар, лайк болсун атка. Бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Атты көрүп турасыздар. Жоон жолпусунан келген жерде кашка аттын эми маалыматыны ээсинен сурайбыз. Агабек чабандес минип көрсөтөт. Кандай ат болду? Чогуу күбө болобуз. Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Жакшы иштер кандай болуп атабы? Аттын жоон жолпусу сындыбы күчтүү ат чыгат окшойт күн чыгарылыш да. Жакшы аттар чыгарып жүрөсүң. Улактын атыбы? Эми Агабек нерге алып келчүкөм? Атты көрөйлүчү жакындан, дене мүчөлөрүн тартайлы, кабак кашын тартайлы. Болду эми ушундай токтот атты. Аттын баштаган эле жашынан баштайлы. Жашы канча жаштагы ат эми? Жашы 6да. Кашкалары да жайында экен, жоон жолпусунан келген ат экен. 4 казыгы таза аттын. Артыңкы эки туягы ак экен жаныбар. Мына атты көрүп турасыздар туугандар. Үстүлөрү да толо окшойт жаныбар. Мына чаткаяктагы эттерин да байкаңыздар, соруларыны, пычымыны, ден соолугуна, жеп ичине жооп, жегени териде билинип турат уже. Эми улактын аты деп калдың, кандай улактарга салынып чабылган ат? Өзүмүздө ушу улактар чабылып жүрөт экен. Өзүмүздө кичине улак болбойт. Торпок улак. Торпок улактарда жүрөбү? Кирип чыгыш кандай мындай жыйынга? Чабып көрүп алам. Бою канча чыгат аттын? 60'ын ödös. 60 деп koyarçı ha, 60 öde böyle. Naraka bursana mınday çatlaştı. Çabap görsetemiz buyursa. Ulağın tekşerip alsa ola attın. Girip çıkışı jıyınga girgende de aşıntı oynap dura ojanı var. Salı ulağı tekşerilgen. Tekşerilgen bu. Место таллыгына байланыштуу кыска маалымат беребиз. Атка лайк болсун туугандар. Бул породасы кандай эми? Орлов менен Мемет Совет Мемет чатышкан. Полтияш. Орлов менен Полтияш. Ат жеңилбез мындай болгон менен. Мынеке бизден алыстабаңыздар. Улакта текшерип алса болобу атты? Ат текшерип алса болот. Колго жоош эле окшойт, мына жаш балдар менен жүрөт. Агабек канчада окуйт өзү? 8 класстын окуучусу. 8 класстын окуучусу мына минип көрсөтүп атат туугандар. Агабек эми атты көп кыйнабы. Кой берсең бир узунураак кой бер, кояктан. Кыска чапып кой. Мынеке ат жүгүргүсү эле келип калды жаныбар. Аттын сууту келип алып чабылып жүрөбү ушул күндө? Ушул күндө чабылып жүрөт. Токто, мындай көкүрөктөрүн тартайлычы. Агабек нарака бурчу мына жоон ат экен. Жоон ат издегендерге аттын үйрү иши кандай болду эми? Үйрү ишине да токтолойлу. Үйрү ручной бөлмөдө коюлган атак. Үйрүгө жарайт. Жарайт, ручной эле коюлган. Үйрүгө жарайт. Ишке кошулбаса керек, же кошулдубу? Кош кылынган жок. Колго жоош эле такага туруштары. Такага туруштарына көрсөтүп бересиң. Тутун көтөрүп, мындай адам ылгап, тээп, тиштеп. Эмеси жокпу? Кой берем, Мынакей туугандар, место өзү 20-30 метр жерде таптабыз, ошондой болсо дагы чабып көрсөтүшкө аракет кылабыз. Болду эми Агабек, болду. Мына ат көргөндө дагы башка, минип көргөн дагы башка демекчи, минип көрсөңүздөр дагы билинет. Такага өзүң такаласаң керек, Такага өзүң такаласаң. Өзүң такачысың бул жерде.
Болду. Эми кличка коюлган эмес патка. Ülkeyimdeki atıl koyulur abi yangıya. Жерде эле деп коесуңар. Жерде kaç kere de koyuyor. Жерде качканын баасы канча болду? 300 bin de yaptı kamı var. Сомго 300 000 сом. Кем болот? Номерлер канча менен? 550 Плюс 996 550 менен 18 18 48 48 83. 83 номерине байланыша бересиздер. Атка лайк болсун. Ар бир жигитке ушундай аттарды миниш насип кылган болсун туугандар. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Атты биз айткан дарекке келип, ат жаккан болсо, ээси менен сүйлөшүп, баасыны келишип алыңыздар туугандар. 300 000 сом деп айтылды туугандар. Соодага береке берсин, биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.